31 март дүйшөмбү. Кыргызстандагы базарлар казынага жакшы эле киреше алып келерин улуттук статистикалык комитети белгиледи. 2024-жылдын 4-кварталында соода аянтын ижарага алуу үчүн жалпы төлөм дээрлик 800 миллион сомго жеткен. 2025-жылдын январь-февраль айларында Кыргызстандын мамлекеттик бюджетинин кирешеси дээрлик 120 миллиард сомду түздү. Салык кызматы чакан жана орто бизнес үчүн салык шарттарын жеңилдетүүнү сунуштоодо. 0,5% ставканы 30 миллион сомго чейин эмес, 50 миллион сомго чейин жүгүртүүсү бар ишканаларга белгилөө сунушталууда. Бишкекте бир жумада 500дөн ашык мыйзамсыз объекттер демонтаждалды. Кыргыз-тажик президенттери чек арага байланыштуу протоколго кол коюшту. Ратификациялык грамоталар эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимди юридикалык жактан бекемдейт. Эмомали Рахмон менен Садыр Жапаров эки өлкөнүн энергия системаларын бириктирген Согди-Датка электр өткөргүч линиясын ишке киргизишти. Бишкекте улуттук травматология жана ортопедия борборунун имаратынын курулушуна мезгил кутусу салынды. Курулушка бюджеттен 3 миллиард сом бөлүнөт. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин 3 тараптуу жолугушуусунун жыйынтыгында 3 өлкөнүн мамлекеттик чек араларынын кесилишкен чекити жөнүндө келишимге жана түбөлүк достук жөнүндө Худжанд декларациясына кол коюлду. 1-майдан тарта Аларча жаратылыш паркында бир катар жаңы эрежелер киргизилет. Өзгөчөлөрдүн бири ачык отко тамак, шашлык бышырууга болбойт. Ошондой эле жеке унаа менен паркка кирүү мүмкүн эмес. Ошол жердеги электромобилдер менен гана кирсе болот. 1-апрель шейшемби. Бишкек мэри жол куруучуларга көзөмөлдү күчөтүүдөн улам 2024-жылы шаардык бюджеттен 415 миллион сом үнөмдөөгө мүмкүн болгонун билдирди. Муниципалитет быйыл дагы ушул эле стратегияны карманат. Бишкектеги Панфилов сейил багындагы кырсык аттракциондун биринде жаш кыз кулап түштү. Учурда бейтаптын абалы оор бойдон калууда. Адылбек Касмалиев жаратылыш министрлигине коопсуздук талаптарына жооп бербеген, адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч туудурган аттракциондордун ишмердүүлүгүнүн токтотуунун бирдиктүү тартибин тез арада иштеп чыгууну тапшырды. Кыргыз-казак чек арасынан дээрлик 5 миллион сомдук тамекинин ири партиясынын мыйзамсыз алып чыгуу аракети токтотулду. Кыргызстанда чет элдик номерлүү унааларды мыйзамдаштыруунун биринчи этабы башталды. Ысык Көл облусунда бир катар жер тилкелери мамлекеттин балансына өткөрүлдү. Худжандтагы майрамдык шоу учурунда жүздөгөн дрондор менен асманда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун сүрөтү тартылды. Бул шоу атайын Жапаровдун Тажикстанга болгон иш сапарынын алкагында өттү. 2-апрель шаршемби. Аламедүн дарыясынын боюндагы жаңы аллеяга жээкти жакшыртуу долбоорунун алкагында жарыктандыруу иштери жүргүзүлүүдө. Кыргыз темир жолу ишканасынын кызматкерлери Балыкчы шаарында 200 түп теректин көчөттөрүн отургузушту. Нарын облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү президенттен нарынды жаңылоо долбооруна 1 миллиард сом бөлүп берүүнү суранды. Кыргызстанда жаңы эмгек кодекси күчүнө кирди. Эми иш берүүчүлөр эмгек акы өз убагында төлөнбөгөн ар бир күн үчүн 0,25% айып төлөшү керек. Садыр Жапаров Орусиянын вице-премьер-министри Алексей Аверчукту кабыл алды. Тараптар мындан ары да бардык тармактарда кеңири форматтагы кызматташтыкты өнүктүрүү аркылуу өз ара тыгыз аракеттешүүгө даяр экенин баса белгилешти. 2024-жылы Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы өз ара сооданын көлөмү 3,5 миллиард долларга жетип, мурдагы жылга салыштырмалуу 14,5%га өстү. Ысык Көлдө 30 гектар жер тилке мамлекетке кайтарылды. Салык кызматы мыйзамга ылайык салык кодексиндеги салык төлөөчүлөрдү нөлдүк көрсөткүчтөр менен отчетторду берүүдөн бошоткон өзгөртүүлөр тууралуу эскертти. Социалдык контракт өлчөмү 150 миң сомго чейин көтөрүлдү. Шаардыктарга жазга карата жаңылык. Ботаникалык бакты реконструкциялоо иштери башталды. Тосмолор бузулуп, илимий жана маданий баалуулугу жок куураган бак дарактар кыйылып жатат.
3-апрель бейшемби. Жети Өгүз районундагы 145 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Садыр Жапаров Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан жана Европа комиссиясынын ортосундагы кызматташтыкты мындан ары да ыраттуу өнүктүрүү маселелери талкууланды. Алсак 3 жылдын ичинде Кыргызстандын Европа бирлигинин өлкөлөрү менен соода жүгүртүүсү 2,5 эсе көбөйгөн. УКМК тарабынан эл аралык трансулуттук банги тобунун кылмыштуу ишмердигине бөгөт коюлду. 3 миллион сомдук синтетикалык баңгизат табылып, Кыргызстандын 7 жараны кармалып, 3 нарколаборатория аныкталды. Жогорку кеңештин бардык депутаттарына мамлекет тарабынан автоунаа берилет. Буга чейин кызматтык унааны аял депутаттар гана колдончу. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан туризм жаатындагы өнөктөштүктүн жаңы этабын баштады. 3 өлкөнүн туроператорлорунун ортосунда 30 меморандумга кол коюлду. УКМКнын текшерүүсүнөн соң Нарын университетинде 300 студент окуудан чыгарылып, 13 кызматкер жазаланды. Мамлекеттик элдик банк жана Айыл банк чет элдик номерлүү унааларды легалдаштырууга байланыштуу жарандарга бир жолку жыйымды төлөө үчүн насыя берүүгө даяр экенин билдиришти. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматына Бишкектеги тейлөө тармагындагы бааларды жөнгө салуу тапшырмасы берилди, айрыкча такси кызматын. Нарын облусунда окууда мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөткөн окуучулар ата-энелери менен бирге чет өлкөгө эс алууга жөнөтүлөт. Сапарлар жергиликтүү бюджеттен каржыланат. Муну менен жергиликтүү бийлик мектеп окуучуларынын билим деңгээлин көтөрүүнү көздөшүүдө. Таластагы эң бийик аты жок чокуга Бакай ата деген географиялык аталыш ыйгарылды. Президент Садыр Жапаров тиешелүү мыйзамга кол койду.